2026 жылга чейин сугат суусу боюнча мамлекеттик программанын үстүндө жигердүү иш жүрүп жатат. 3 баскычта 46 объектини куруу камтылган болсо, анын айрымдарын салууга ири инвесторлор менен макулдашуулар бар жана курулуш жумуштары ийгиликтүү уланып жатат. Быйыл өлкөдө 15 ирригациялык объектинин курулушу башталды. Жыл аягына чейин анын 6 бүткөрүлсө, келерки сугат маалына пайдаланууга болот. Кененирээк кабарчыбыз Нургүл Жумабекованын репортажында. Кыргызстан агрардык өлкө болгондуктан ирригацияга өзгөчө көңүл буруу учур талабы. Анын үстүнө өлкө калкынын 70% элет жергесинде жашагандыктан жер менен жамбагат. Ошондуктан сугат суу мол түшүмдүн өлгөсү. Суу чарба департаменти дыйкандарга сугат суусун тийиштүү көлөмдө берүүгө даяр. Ал үчүн эртелеп кам көрүлүп 412 чакырым каналдар оңдолуп, суу өтүүчү түйүндөр тазаланды. Насостук станциялар калыбына келтирилди. Бул күнүмдүк гана жумуштар. Соңку 2 жылдан бери өлкөдө сугат суу көйгөйүн чечүүдө чечкиндүү кадамдар башталды. 2026 жылга чейин ирригацияны өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын алкагында каналдарды калыбына келтирүү, суу топтоочу жайларды куруу жумуштары иштиктүү жүрүүдө. Анын бири Баткен облусундагы Карагыштак Боз каналын айтса болот. Каналдын калыбына келтирилип жаткан тилкеси 8 чакырым. Азыр 6 чакырымы реабилитация болду. Бул жумуштар аяктаса, Үч Коргон айыл өкмөтүнүн 500 гектар жери сугат суу менен камсыз болот. Кызыл Кыянын военный заводунан мындай болуп, ушул жактан курулуп, азыр 6 километр жери бүткөрүлгөн. Анан 400 метр туннель бүткөрүлгөн. Анан 1 километр 700-2 километрге жакын жер бүтө элек Балакыш айылында. Ошолну азыр бүтүшүнү күтүп жатабыз. Ошол бүткөн болсо, бул каналга суу жүрүшү мүмкүн. Бул эгер бул Карагыштак Боз каналында суу жүргөн болсо, Үч Коргон айыл өкмөтүнө караштуу 500 гектар суу менен камсыз болот деген ошол план боюнча, проект боюнча көргөзүлгөн. Сооронбай Жээнбеков премьер-министр кезинде таза суу менен камсыз кылуу жана ирригация маселесине өзгөчө көңүл бурган маселенин бири. Өлкөдөгү оңдоо калыбына келтирүү жумуштары талап кылынган бир топ объектилерди жерине чейин барып, абалына өзү да күбө болгон. Андагы башталган иштер президент болуп турганда да улантылууда. Ирригацияны өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программага ылайык 3 баскычта 46 ирригациялык объект курулган турат. Биринчи баскычта 17 ирригациялык объект курулат. Бул жумуштарга каражат табылган, оңдоо калыбына келтирүү жумуштары жүрүп жатат. Ал эми экинчи баскычта жалпы болуп 16 ирригациялык объектини салуу каралган. Бул жумуштарга талап кылынган каражатты эл аралык уюмдар, донорлор жана инвесторлор менен сүйлөшүүнүн негизинде табуу каралууда. Үчүнчү этапта ири өлчөмдө каражат талап кылган 13 сугат суу объектиси салынат. Бул жумуштардын азырынча каржы булагы чечиле элек. Бул объектилерди курууга Корей тилектештик фонду, Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы менен Кытай элдик республикасы кол сунууда. Белгилей кетүүчү жагы, Кытай Кыргызстандын башкы соода экономикалык өнөктөштөрүнүн бири. Кытай грантына жолдорду куруу сыяктуу ири долбоорлор жүзөгө ашып жатат. Алардын катарында ирригация долбоору дагы бар. Кытайдын грант түрүндө берген $32 миллион каражатына 6 ирригациялык объектинин курулушу жүргүзүлөт. 2018 жылы биз 15 ирригациялык объектинин курулушун жүргүзүп атабыз. Анын 8 ирригациялык объектиси республикалык бюджет несебинен каржыланып башталууда. Ал эми 7 ирригациялык объектилер бул инвестициялык булактардан. Айта кете турган болсок, 6 ирригациялык объект Кытай грантынын несебинен $32 миллион. Ошондой эле Сарымсак каналы 2018 жылы 450 миллиондук көлөм менен Ислам өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен быйылкы жылы башталып атат. Долбоорго камтылган Тоң районундагы суу тосмо дал ушул Кытай грантынын эсебинен курулат. Жакында Ысык көл облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында президент Сооронбай Жээнбеков Ак Өлөң ирригациялык объектинин пайдаланууна капсула салды. 2026 жылга чейинки ирригацияны өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын алкагында жалпы болуп 59 миллиард сомго жакын каражатка 46 ирригациялык объект курулат. Бул 46 ирригациялык объекттин ишке кириши менен 65 000 гектардан ашык жаңы сугат жери өздөштүрүлөт. 51 000 гектардан ашык сугат жерде сугат суу муктаждыгы чечилет жана насостук станция менен сугарылган 10 000 гектарга чукул жер өз нугу менен сугарууга өткөрүлөт. Ошону менен бирге 50 000 гектар сугат жердин мелиоративдик абалы жакшырат.
Мамлекеттик программа жүзөгө ашса, дароо бир эле учурда бир топ маселелер жолго коюлат. Эң башкысы чек арага чектеш аймактардын чек ара маселеси, миграция сыяктуу бир катар социалдык көйгөйлөр чечилет жана кооперативдер жанданып, азык-түлүк коопсуздугу камсыздалат. Миңдеген жумуш орундары түзүлүп, бюджетке да каражат түшөт.